Мен жакында эле жаш бала түш көрдүм. Өлгөн адамдан жаш баланы алып, аны эркелетип эмизип жатам. Бул түш бир жолу эле кирген жок. Бир жума өтүп дагы кирди, бир жума өтүп дагы кирди. Ошентип мен катуу ооруй баштадым. Мен түштү чечмелетсем, өлгөн адамдан жаш бала алган бул өлүмгө кылган сыйкыр экенин айтышты. Эмизген болсо ошол адамды инсульт болсун, шал болсун деген мааниси бар экен. Андан кийин мен бул түштүн чечмелерин билгенден кийин өзүмдү коргош үчүн шафран алып иче баштадым. Андан кийин рукуячыга барып өзүмдү окуттум. Окуткан кезимде аябай менде ич ооруу пайда болду, жүрөк ооруу, баш ооруу пайда болду. Өтө менде мойнунда катуу ооруу бар эле, ошолор кичинеден жазылып баштады. Мен ушундай кара дуба жасатып, бирөөнүн өлүмүн тилегендерге Аллахымдын жазасы бар деп эсептеймин. Мен жашагым келет, мен дүйнөгө алардын колунан өлүү үчүн эмес, мен жашоо үчүн келгенмин. Ошондуктан урматтуу момун мусулмандар, эгерде сиздер ушундай түш көрсөңүздөр, сиздер дагы өзүңүздөрдү коргоңуздар. Мен бул түштөрдү жаштыгымдан бери көрөт элем. Бирок жаш кезимде күчүм барлыгы үчүн оорубайт болчумун. Жүрө берет элем иштеп. Эми жашым өткөн сайын бул түштөр мага катуу, жаман, тескери таасирин бере баштады. Ошондуктан сиздерге дагы сунуштаймын. Кайдыгер болбой, көргөн түштөрүңүздөргө этибар берип, өзүңүздөрдү коргондоңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Эгерде сиздерде тынымсыз баш ооруу пайда болгон болсо, анан ичиңиздерде кандайдыр түшүнүксүз оорулар бар болсо, түшүңүздөрдө аялдар кош бойлуу болуп калып жаткан болсоңуздар, жаш бала түш көрүп, аны колуңуздарга алып эмизип жаткан болсоңуздар, жылан түш көрүп жаткан болсоңуздар, бул жакшы түштөр эмес. Мен башымдан өткөн адам катарында сиздерге кеңеш берем. Эгерде ушул түштөр бар болгон болсо, анда сиздер сөзсүз рукуячыга барып, өзүңүздөргө рукуя окутушуңуздар керек. Бул түштөр алдын ала адамдарга белги катарында кирет. Эгерде кимдир бирөө адамга кара дуба жасаткан болсо, өлүмгө жасаткан болсо, башында ушундай түштөрдү көрөт, жыландарды көрөт, жаш балдарды көрөт, жаш баланы колуна алып эркелетип эмизип жатканын көрөт. Анан баш ооруу башталат, баш ооруу тынымсыз ооруп барып күчөйөт, кээде токтойт. Андан кийин мазарды түш көрүп баштайт. Бирок башында анчалык билинбейт. Эгерде жашыраак болсо, ал күч менен жүрө берет, иштерин жасап жүрө берет. Жыл өткөн сайын адамдын күчүн алып баштайт. Мисалы, 10-15 жылдан кийин адам өтө катуу ооруй баштайт. Ошон үчүн ушул түштөрдү көргөн адам сөзсүз суу, чай, туз алып, рукуячыга барып, рукуя окутуп, ошол сууну, тузду, чайды ичип, өзүн өзү кам көрүшү керек. Мен бул тажрыйбамдан, башымдан өткөндүгү үчүн ушундай адамдар ооруп өтүшүп кетпестиги үчүн мен сиздерге эскертүү катарында, сунуш катарында айтып жатам. Туура түшүнгөнүңүздөр үчүн рахмат. Мен сиздерди оорубай жакшы жүрүшүңүздөргө тилектешмин. Эгерде ушул мен айткан нерселер бар болгон болсо, анда сөзсүз сиздер өзүңүздөргө карашыңыздар керек. Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр.